Дабагер көрсөтүүсү бүгүн сиздерге адаттагыдай эле ден соолук боюнча сиздерге дарыгерлердин пайдалуу кеңештерин сунуштамакчы. Ал эми бул чыгарылышта эмне тууралуу сөз болот? Көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө маалымат аласыздар. Анда алгач дарыгердин элге, айрыкча ата-энелерге болгон кайрылуусун сунуштайбыз. Ата-энелерге ошо биздин чоңдорго, чоң жарандарга ошо өздөрүнүн үй бүлөсүн жооп бере тургандай кылып өзгөчө белгилеп кетчү нерсе чынында бул бекеринен болгон жок да. Значит, мындан ары кырдаалда курчуп кетпеш үчүн, элди сакташ үчүн, ошол вирус жайылып кетпесин деген максатта ошол мектептерди, окуудагы чоң жогорку окуу жайларында ошондой карантинге жабылды. Жанагы бала бакча учурундагыларга жабылган жок, ата-энелери жумушта болуп калып, каралбай калат дегенге байланыштуу. Анан ошондо жабылды деген жабылган экен, балдар бош калган экен деп эле чын эле парктар аралап, шаардын жана эс алуучу жайларын аралап, жагандай маркетте эс алуучу жактарга балдарды көп алып барып атышпайбы. Ошону эң эле туура эмес бул. Ал бекеринен жабылган жок. Ошон үчүн балдарды да үйдө кармаш керек. Ошондой бир эл чогулган жерлерге алып барбаш керек. Андан тышкары дагы өкмөттүн токтому чыкпады. Элди көп ар кандай круглый столдор болбош керек, конференциялар өткөрүлбөш керек деп. Ошону эл дагы өзү дагы ошол канчалык ошол мааниси бар экенин, ошонун максаты бар экенин эске алып туруп, ошону аткарса жакшы болот эле. Ошону айтып кетмекчимин. Абайлаш керек, сакташ керек. Действительно карантин болгондон кийин карантиндин эрежелерин ар бир адам сактаганга милдеттүү. Демек, вирустар деген эмне? Вирус бул клеткалардын ичинде пайда болуп, көбөйүүчү жугуштуу организм же агент. Белгилүү орус окумуштуусу Дмитрий Ивановский 1892-жылы тамеки мозаикасын козгоочу вирусту тапкан жана бактерияларды өткөрбөөчү фильтрден өтүү жөндөмдүүлүгүн байкаган. Лабораториялык шартта вирустарды тоок эмбрионунда, соматикалык клеткаларда, тери калдыктарында жана органдардын экспланттарында өстүрүшөт. Тамак аш чөйрөсүндө бактерияларга окшоп өсө албайт, эркин абалда көбөйө албайт. Клетканын ичинде гана облигаттык клетка ичиндеги мителер болуп саналат. Жашоосу эки формада өтөт. Вирустардын өлчөмү 15, 18, 300-350 мм чейин болот. Буларды электрондук микроскоптон гана көрүүгө болот. Бир гана оспаны жана башка ири вирустарды жарык микроскопунан гана көрө алабыз. Коронавирус илдети туурасында бир аз маалымат бермекчибиз. Аталган дарттын белгилери 1965-жылы коронавирус илдети бар деген шек менен бир адам катталган. Ал эми жакынкы мезгилде бул вирустуу оору 2019-жылдын декабрь айында Кытайдын Ухань шаарында катталды жана вирус бейтапка жаныбарлар аркылуу жуккандыгы маалымдалган. Коронавирус өзүнө көптөгөн вирустарды алып жүрөт. Ооруган адам алсызданат, дене табы көтөрүлөт, жөтөл күчөп, дем алуу кыйындай баштайт. Оору сасык тумоо сыяктуу өткөнү менен айыгуу кыйынчылыкты туудурат. Анткени вирус иммунитетти алсыратуу менен бирге организмдин бул ооруга каршы күрөшүүсүнө тоскоолдук жаратат. Ал эми адистер мындай учурда жеке тазалыкты сактап, кандайдыр бир оорунун белгилери байкалар замат дароо дарыгерге кайрылуу керектигин айтышат. Биздин 19-үй бүлөлүк медицина борборунда ушул жугуштуу коронавирус инфекциясына каршы өзүнчө бир толук иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Иш-чаралардын көбү болсо ошол биздин Саламаттык сактоо министрлигинин акыркы приказы бул 150-буйругу боюнча. Ал жерде бүт инструкция бекитилген, ошону кантип алдын алыш керек. Андан ары жайылып эл арасына көбөйүп тарап кетпеш үчүн кандай медициналык кызматкерлер кандай иш-чаралар жүргүзүш керек. Ошол каралган. Андан тышкары жанагы обсервация биздин өлкөдө канча жерлерде уюштурулду, кайсы Бишкек шаары боюнча келгендерди кайсы жака жиберебиз, ошолор боюнча бар. Бүт анын баарын биздин мекемедеги иштеген ар бир кызматкердин бүт баарын ошол маалымат жеткирилип, ошонун баары иштелип чыгарылган. Азыркы күндө болсо мынакей ар бир кабинеттерге мындай бир адам жөтөлгөндө кантип жөтөлүш керек, ошол этикет деп коебуз, жөтөлдүн этикети, ошону кандай алып жөтөлүш керек, кандай режимди колдонуш керек, кандай жана бет кап маскалар тагыныш керек. Анан кийин уштоп айлана чөйрөгө тарабаш үчүн кандай жерде туруш керек. Мисалы үчүн адам сөйлөшүп атканда эң эле жоктон 1 метр аралыкта туруп сүйлөшүш керек.
Андан тышкары азыркы болсо өзүңүздөр күбө болуп аткандырсыздар. Көп эле биздин массалык маалымат каражаттарында эл үчүн аябай пайдалуу кеңештер, талаптар коюлуп атат. Ошондой бир эл чогулган бир иш-чараларды көп эл мынакей ар бир кабинетте ошондой турат. Правила, эрежелери. Андан тышкары биздин негизги эрежелер болсо биздин каттоо жайында ушул жерде бүт маалыматтын баары коюлган. Бул жерге болсо атайын мондай бир санитайзер деп коебуз, атайын уюштурулган ушул жерде колду жууп, анан могу жерде антисептика колду кантип эметиш керек. Эгерде антисептик менен болсо канча мүнөт, кандай мондай ыкмаларды колдонуш керек. Эгерде самын менен болсо анда кандай өзүнүн айырмасы бар. Анан мынакей этикет кашлай деп бул жерде 4 эң бир каралган эрежелер бар. Ошонун баары мынакей ар бири ачык айдан жашынакай болуп айкын жазылган. Бул болсо вот кыргыз тилде жүрөт мындайды. Андан бөлөк дагы мынакей могу жерде бүт ошол элдер үчүн атайын бүт маалыматтар бар. Азыркы учурда кандай кылыш керек, кайсы өлкөдөн келгендер жөнүндө жана айтпадымбы, ошону кандай кылып биз карашыбыз керек. Андан тышкары мынакей кантип коргонууга болот деген биздин ошо бүткүл Всемирная организация ВОЗдон атайын чыгарылган ошол иш-чаралар боюнча конкретно жазалган мындай маалыматтар менен дагы биз андан кийин что масочный режим деп элге маалымат даярдаганбыз. Бул жер регистратура болгондуктан биз атайын бир кабинетти даярдап койгонбуз. Ал кабинетибиз фильтр деп айтылат. Ошол фильтрде бул жерде болсо мынакей атайын саламатсыздар. Эгерде регистратурада кезек күтүп турган оорулардын арасында өзүн жаман сезген, анан жанагындай начар кырдаал болгон мамлекеттен келген жарандар болсо, биз регистраторлор сразу ушул кабинетке читип келет. Бул жерде мынакей атайын биздин дарыгерибиз бар, Замира Солтонбековна, медсестра бар. Алар болсо ошол эпиданамнез чогултуп, анан эгерде бир шектүү болсо, сразу бизде изолятор бар, отдельно даярдалган. Ошол жака алып барып, ал жерден кайра дагы андан ары көзөмөлгө алып, анан кайсы жака жибериш керек, кандай чара колдонуш керек, ошонун баары алдын ала каралган. Жугуштуу болгон коронавирус инфекциясына каршы ар бир адам алдын алуу чараларын көрүү менен биргеликте айланадагы адамдардын коопсуздугун эске алуусу керек. Бул эреже жөтөлүү жана чүчкүрүүдөн башталат. Коронавируста гигиенаны сакташ керек. Негизи колду аябай таза жууп, антисептик менен колду жуубай туруп, көздү, мурунду кармамаш керек. Слизистыйларга тийбеш керек кир кол мененчи. Ошондо микроб жугат. Чүчкүргөндө, жөтөлгөндө платочка же салфетка алып, ошол менен оозду жаап жөтөш керек. Если колдо салфетка, платочка жок болсо, анда мындайынан жөтөш керек да, оозду жаап алып, чүчкүргөндө дагы. Эми бул өзү коронавирус аба менен жугуштуу болуп атпайбы? Ошон үчүн азыркы учурда негизи эле өзү бул маданияттуулук жатат да, өзү чүчкүрүүнүн, жөтөлүүнүн өзүнүн тартиби бар экендиги. Азыркы учурда болсо ошол тартипти, ошол эрежени керек болсо ошонун өзүнчө азыр биздин саламат сактоо министрлиги тарабынан өзүнчө атайын ошо элдерге маалымат катары, кошумча эскертүү катары дагы өзүнчө атайын иштелип чыкты. Ал учурда ошо жөтөлсө же чүчкүрсө сөзсүз түрдө ошо эгерде бет кап кийбей турган болсо, анда жанагы носовой платок менен жаап чүчкүрүш керек. Эгерде колунда эчтеке жок болуп калса, анда локтевой правило, локтевой сгиба деп коебуз, мына чыканакты мынтип алып жаап жөтөлүш керек. Анан кийин колдон келишинче ошо 1 метр аралыкта туруп, алысыраак болгонго аракет кылыш керек. Азыркы учурда ошо биздин элибизде ушунчалык салтка айланып калган, баягы көргөндө сөз кучакташып, анан кийин эле өбүшүп жатпайбызбы? Ошону азыркы учурда тыюу салынат. Андайды кылып кереги жок. Баягы сактансаң сактайын дейт. Ошон үчүн бул да өз сактануунун бирден бир эрежелери. Азыр ошо биздин үй бүлөлүк медицина борборлорунда, бүт эле ооруканаларда, ошол саламат сактоонун ар бир мекемесинде ушундай жөтөлүүнүн, чүчкүрүүнүн этикеттери балдар үчүн, чоңдор үчүн бүт атайын илинип турат. Эгер көңүл бурсаңыздар, байкасаңыздар керек, ар бир жерде регистратуранын жанында, кире бериште, ошо кезек күтүп отурган пациенттердин маңдайында стеналар ошолордун баары даяр болуп билинип турат. Ошого көңүл буруп коюшса жакшы болот эле.
дене табынын көтөрүлүшү, тамактын кычышуусу, кургак жөтөлүү, алсыздык белгилери пайда болоор замат үйдө өз алдынча дарыланбастан дарыгерге кайрылуу зарыл. Бизге регистратурага бейтаптар кайрылганда, жогорку температура менен, кургак жөтөл менен кайрылганда, алар фильтр кабинетке жөнөтүшөт. Ал жерден сурап, кайсы жерден келди, фамилияларын, бүт барын анамнезин собирать эткенден кийин температурасын өлчөйбүз, карайбыз бир сери, анан кийин температурасы жогору болсо, кургак жөтөл болсо, ушунда коронавирустун симптомдору бар болсо, анда инфекционный кабинетке жөнөтөбүз. Эгерде регистратуранын жанында фильтр деген кабинеттен эгерде ушундай шектүү пациент болуп калса, биз аны сөзсүз изоляторго алып келишибиз керек. Изолятордо болсо атайын өзүнчө даярдалган кушетка бар. Ал өзү ошого ылайыктуу санитардык, эпидемиологиялык талапка ошол жерде ылайыктуу болуп баары уюштурулган. Мынакей бизде ошо 25-чи кабинет изолятор деп турат. Бул жерде жана өзүңүздөр көргөндөй мынакей маалыматтын баары даяр. Андан кийин болсо бул кабинет өзү 2 бөлүктөн турат, 2 бөлмөдөн турат. Мынакей кушетка ошол биздин оорулуу келип калса ошого атайын ылайыкташтырылган. Бул жерде врач отурат, медсестра болот. Ракайын болсо бүт антисептик, ошо керектүү кол жууганга даярдалган. Бул жерде бизде болсо атайын укладка деп коебуз, форма. Ушундай бир особо опасный инфекциялар болгондо, любой эле жугуштар болгондо атайын мынакей бул жерде бүт укомплектованный баары одноразовый пользование бар, и көп жолу пайдалана турган ошондой атайын комплектация формаларыбыз бар. Бикс бүт керектүү материалдын баары ушул жерде даяр чогултулган. Биздин бул изолятор болуп эсептелинет. Биз баарыбыз колду туура эле жуугандай болобуз. Бирок дарыгерлер адамдардын көпчүлүгү колду туура эмес жууй турганын айтышат. Демек, колду канткенде таза, туура жууганга болот. Колду жуу эрежесинде эң биринчи колдогу шакек сааттардын бардыгын алып салабыз. Эгер халатыбыз, атай формабыз жеңи узун болсо түрүп коебуз. Андан кийин кол раковинага өзүбүз тийбегендей болуп турабыз. Андан кийин колду суунун температурасын жөнгө салып алабыз. Өтө ысык, өтө муздак болбош керек. Температурасын жөнгө салабыз дагы. Андан кийин колду суулаптып, суюк самынды колду толук көбүк пайда болгудай кылып көбүртөбүз. Анан эң биринчи этап алакан менен алаканды жышуу. Алакан менен алаканды жышайбыз. Андан кийин манжалардын арасын жышабыз. Андан кийин сырткы бөлүгүн жышабыз. Андан кийин кулпу кылып, колубуздун манжаларын кулпу кылып жышабыз. Андан кийин баш бармак жышылат. Андан кийин колдун манжаларын алаканга тегеректөө менен колдун манжаларын жуйбуз. Андан кийин ошол эле жуйбуз. Андан кийин колду чайкайбыз. Ошол эле этап менен колду чайкайбыз дагы, анан сууну жаппастан салфетка менен колду кургатабыз. Колду биринчи баш бармак, андан кийин манжаларга өтөбүз. Андан кийин бул раковинаны только салфетка менен жабабыз дагы, грязный зонага таштайбыз. Андан кийин антисептик, лактевый антисептик менен тоже обработка тазалайбыз колубузду. Анан бул антисептик толук кургаган боюнча перчатка манипуляция кылганга болбойт.
Ал эми дарыгер Элнура Илимгазиева, эгерде дарыканаларда антисептик сатып алууга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда үй шартында деле даярдап алууга болорун айтат. Үйдө спирт бар болуш керек деп ойлойм. Обычный арак. Ошол менен деле бир кичинекей бутылёкко куюп алып, улам антисептиканын ордуна колдоно берсе болот. Дарыгер Мунаркан Омуралиева, эгерде кайсы бир адам дарыгерлерге каршылык көрсөткөн болсо, ал административдик жоопко тартылаарын баса белгилеп кетти. Бизде ушул азыркы учурда ошол жанагы кырдаалы начар мамлекеттен келген жарандардын баары, чет мамлекеттен келген жарандардын баары жанагы карантинге жабылатпай өзгөчө могу үй карантинде болгондор өзүнчө аларды күн сайын үй бүлөлүк дарыгер барып, күн сайын анын температурасын өлчөп, ал акыбалын сурап, давлениясын өлчөп, карап, ошо эпиданамнез чогулткандан кийин карап туруп атабыз. Анан ушундай бир жагдайлар болуп калып атат. Үйгө келсең, ал оорулуу эмес, ал ошол биздин көзөмөлүбүздө турган жок болуп калып атат да үйүндө. Эмне десе, базарга кеткен, магазинге чыгып кеткен, иштери менен чыгып кеткен дейт. Эми ошону врачтар, дарыгерлер эскертип айтабыз да, биринчи күнү көргөндө эле. 14 күн бул карантин, жабыкта болосуз. Даже өзүнчө бөлмөдө жатыш керек. Эгерде анда да каралат, үй бүлөдө шарты барбы, ошол өзү ошону түшүнүп, жакшылап ошого көңүл буруп атабы, ошонун баарын биздин дарыгерлер атайын инструктаж өткөрүп, ошол жөнүндө кеп кеңештерин берет. Анан ошондо чыгып кеткен болушат. Бул өзү ошол эрежени бузгандыкка жатат, тартип бузгандыкка жатат. Азыр ошо өкмөттүн постановлениеси чыккан, ошондой тартип бузгандарга өзүнчө административдик жоопко тартылат. Андан тышкары, мисалы үчүн ошо группа келсе, мисалы үчүн врачка көрүнгүлөрү келбейт да, эмне десе эс алып атат деп бирөөсү жооп берип коет. Андай учурда дагы биз ошо биздин правоохранительный органдардан, МЧСтен атайын ошо жардам сурап, ошолорду бизге көмөктөш болуп коюңуздар, ушундай жардам берип коюңуздар деп, ошол дагы катуу тартипке өткөнбүз. Кийинки оору бул куш тумоосун козгогон вирус туурасында болмокчу. Адистердин маалыматына таянсак, бул тумоо дүйнө жүзүндө 60тан ашуун өлкөдө катталган. Аталган оору канаттуу куштардан тарайт. Башка өлкөдөн учуп келген канаттуулар аркылуу үй жандыктарына жугуу менен адамга тарайт. Куш тумоосу менен биринчи жолу 1997 жылы кытайлык жаран катталган. Көп өтпөй бул дарттан 18 адам ооруп, 6 адам каза болгон. Кийинчерээк бул дарт 2005 жылы Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, Индонезияда катталган. Ал эми адистер бул дарттан алыс болуу үчүн ар бир адам үйдөгү мал жандыктар жана канаттуулар ооруган мезгилде сөзсүз тийиштүү адистерге кабар берүү керектигин айтышат. Ооруну жеңүүдө иммунитет күчтүү болуусу керек. Ал үчүн туура тамактануу, өз убагында эс алуу, дене тарбиялык өнүгүүлөрдү жасоо менен стресске кабылбоо керек деп айтышат дарыгерлер. Андыктан биринчи кезекте тазалыкты сактоо менен иммунитетибизди бекемдейли. Дени сак улут — бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.